Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым? Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы электрондук таблицаларда берилиштерди киргизүү өзгөчөлүктөрү. Бүгүнкү сабактын максаты электрондук таблицага берилиштерди кантип киргизүүнү үйрөнөсүңөр жана формуланы киргизүүнү үйрөнөсүңөр. Мурдакы сабакта биз электрондук таблицаны жана анын интерфейси менен таанышканбыз. Мурдакы сабакта айтканбыз, электрондук таблица бул таблицадагы сандык маалыматтарды иштетүүгө, сактоого жана алмашууга арналган колдонмо программа. Демек, электрондук таблицалардын жардамы менен биз ар кандай маалыматтарды ошол таблицаларга киргизип, иштетип, сактап, алмаштырып иштейт. Бүгүнкү сабакта эми ушул электрондук таблицаларга маалыматтарды кантип киргизебиз, мына ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Электрондук таблицаларга берилиштерди киргизүү. Берилиштер активдүү уячага гана киргизилет. Ушул уячага маалыматтарды кайталап киргизүүдө мурунку киргизилген маалымат өчүп калат. Ошондуктан редакциялоо үчүн F2 баскычын басуу керек. Эгерде киргизилип жаткан тексттин узундугу уячанын энинен чоң болсо, анда ал саптын бөлүгү гана көрүнүп калат. Төмөндө көрсөтүлдү экинчи сапта. Эгер толук болбой калган учурдагы маалыматты толугу менен көрсөтүү үчүн уячанын энин өзгөртүү керек же сапты ташыганга уруксат берүү керек. Эгерде бир нече баракты бөлүп көрсөтсө, силер бардык бөлүнгөн барактарга бир мезгилде маалыматты кошо аласыңар жана форматтасаңар болот. Электрондук таблицада берилиштерди сорттоо жана чыпкалоо. Сорттоо. Эгерде мамчада бир типтеги берилиштер жайгашса, башкача айтканда текст же сандар же даталар. Аспаптар панелиндеги баскычтарды же берилиштер менюсундагы сорттоо командасын колдонуп, аларды өсүү же кемүү тартибинде сорттоого болот. Фильтр. Экранга берилген шартка дал келген гана берилиштерди чыгарууга мүмкүндүк берет. Тандалган диапазонго чыпканы орнотууну берилиштер менюсунун же аспаптар панелиндеги баскычтын жардамында жүргүзүүгө болот. Шарттуу форматтоо. Шарттуу форматтоо берилген шартка дал келген берилиштерди шрифттин гарнитурасын, өлчөмүн же түсүн өзгөртүү аркылуу бөлүп көрсөтүү үчүн колдонулат. Ал үчүн формат менюсунан шарттуу форматтоо командасын тандап алуу керек. Шарттуу уячанын маанисине же формулага колдонууга болот. Жасалганын стилин орноткула. Формуланы киргизүү. Формуланы киргизүү ар дайым барабардык белгиси менен башталат. Андан соң формуланын өзү жазылат. Мисалы, барабар A4 плюс 16. Мисалы, эгерде A4 уячасына биз 20 санын жазсак, анда B4кө A4 плюс 16 формуласын жазсак, Enter баскычын бассак, анда B4 уячасында 36 саны пайда болот. Формула сагында учурда колдонулуп жаткан формула жазылып турат жана аны редакциялоого болот. Татаалык унутмаларды жазууда плюс, минус, көбөйтүү, бөлүү, даражага көтөрүү белгилерин колдонсо болот. Мисалы, A плюс 1, C5 көбөйтүлгөн B4. Мына ушул бүгүнкү өткөн темаларды кийинки сабакта практика жүзүндө карап чыгабыз. А бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Келеки сабакта амандашканча сак саламат.